COVID-19 адамдардын менталдык ден соолугуна терс таасирин тийгизип жатат. Коронавирус менен ооруган адамдардын 48%ында депрессивдүү жана тынчсыздануу симптомдору, белгилери байкалып жатат. Көбүнчө адамдар мындай белгилерди өзүнөн байкаса, тынчсызданып чочулашы мүмкүн. Бирок бул дени сак адамдын оор стресске болгон нормалдуу реакциясы. Мындан коркуунун кереги жок. Коронавирус менен ооруган адамдарда менталдык ден соолугуна кандай таасир тийгизет? Бул эки түрүндө таасир кетет. Биринчиси бул стресске реакция деп аталат. Экинчиси бул коронавирус мээдеги кан тамырларына таасирин тийгизип, ошондон кийин депрессивдүү жана тынчсыздануу реакциялары пайда болушу мүмкүн. Коронавирус менен ооруган адамдарда мындай белгилер байкалышы мүмкүн. Бул уйкунун бузулушу, көңүл буруунун начарлашы, эс тутумдун начарлашы, тез чарчап калуу, денеде белгисиз кандайдыр бир оорулардын пайда болушу, же болбосо баш айлануу, паника пайда болушу мүмкүн, дем алуунун мындай кыйналып дем алып, мисалы үчүн жүрөк тез согуп, ил агысы келип, дене титиреп, өлүмдөн коркуу пайда болушу мүмкүн. Анан дагы ар кандай ич өтүү же болбосо ошо ичке байланыштуу бир жагымсыз белгилер пайда болушу мүмкүн. Ошол эле учурда кыжырдануу, көбүрөөк өзү менен калуу, же болбосо башка адамдар менен контакт кылбаганга же алардан качканга аракет кылышы мүмкүн. Ушундай белгилерди эгер өзүңүздөрдөн байкасаңыздар, 118 тез байланышына чалып, ошол жерден маалымат алып, же болбосо жардам алсаңыздар болот. Ал жактан башка дагы специалисттерге силерди багыттап жөнөтөт.